Эмне болду? Канеге чалган жоксуңбу? Жок, чалган жок мага. Өзүң чалып көрбөйсүңбү? Эрте 20 мүнөт өтүп кетти го. Эрте чакырып өзү жок, а? Чалып көрсөң. Болсо. Биз да тияка барыш керек. Алло. Кане каяктасың, сен жоксуң, а? Үйдө отурабыз биз. Жумуштар толтура. Давай. Че көрөт? Кызык эле бала бул. Не дейт? Чарчап калдым, чуркап келет дейт. Кандайсың? Кандай жакшы? Жакшы. Кандайсың? Жакшысызбы? Здрасте. Кандайсың? Жакшы. Каяқта жүрөсүң? Иә. Каяқта жүрөсүң? Я, эме ушун көп кичине. Кандайсың? Жакшы? Ужин. Сабыз ачып отурса, шашпай. Кандай даярдыктар кандай концертке жакшы? Жакшы. Эртерээк. Кыз ийит болгондой экен. Сон. Дайдын. Жакшы? Жакшы. Жакшы. Кичине чарчап калдым. Кандай даярдык? Эмне программалар болот концертте? Необычный. Аны буюрса көрөбүз да. Сон даярданабыз. Шоу концерт болот, шоу, Өтө сюрприздер болот. Время башталып калды, жүр кирели. Кирели, а? Кирели. Мен силерди кирип отурат экен дегем да. Жүр. Сени эле күтүп атабыз биз. Бакпайка башталды. Кутмандуу кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар. Эфирде сиздер менен кайрадан кечки Бишкек көрсөтүүсү кызматыңыздарда мен Ганиет Жыргалбеков. Кудай буйрса, алдыдагы убакыттарды биз менен чогот көрүңүздөр. Бүгүнкү студиябыздын коноктору өзгөчө коноктор. Сиздер үчүн аябай күттүргөн коноктор деп айтсак болот. Негизи буга чейин эфирге чогуу чыкпай атабыз деген, анан бүгүн келишти. Студияда тактап айтканда Аваз Акимов жана ошондой эле Айдана Дека. Кандайсыңар? Жакшы. Манайлар жакшыбы? Жакшы, рахмат. Бардык көрүүчүлөргө чоң салам бизден. Ысык, жалындуу, кайнап турган саламдардан айтып коеюн. Сизден орусча деле болот. Жок, менин да чоң салам. Ушул студияда отурганыбызга абдан кубанычтабыз. I believe I can fly деп коесуң. PlayStation. Вот. What? Кандайсыздар анан? Концертке даярдык. Былтыр эле концерт бердиңиздер эле, бирок сүйгүнүнө деп кайра бир концерт беребиз деп атасыздар. Өзгөчө концерт болот деп биз ойлоп атабыз негизи. Кудай буйрса өзгөчө болот. Анткени мен 2016-жылы койгом. Ал эми былтыры 2018 айдан койду. Ал эми экөөбүздүн концертибиз буйрса өзгөчө болот деп айтып кетели. Анткени экөөбүздүн стилибиз такыр эки башка. Ортодо кандай стиль чыгат экен деген кызыккандар да көп болсо керек. Ошол биздин концерттен көрө алат. Мен балким бийлейм, бул балким кыргызча кийинип чыгат деген сыяктуу. Стиль деп калдыңар да, мындай бизди эми 7 дубандан көрөт да, нарынын ар жагынан, Баткендин бул жагынан дегендей. Анан сурагым келип атат. Стиль, экөөбүздүн стилибиз эки башка деп атасыздар да. Кандай болуп калат ошондо? Сиздин стилиңиз кандай? Эфирдин форматы кандай? Сен айтып кет. Эми негизи бардык эле билгендей, Аваз кичинекей чактан бери эле аккордеон менен ойноп, ошо элдик ырларды жакшырдап, абдан ушундай жакшы ындай кыргыздын ырларын жакшыртайт. Менин стилим болсо көбүнчө мен би менен бийлейм. Би менен ырдап, анан ырларымдын кандай десем, аранжировкаларда көбүнчө заманбап звуктарды кошом да, бирок заманбап десе эле мындай плагиат заманбап эмес, мен дагы мындай мисалы кыргыздын чопочор үндөрүн современный ладка, современный звук менен аранжировка кылганга аракет кылабыз. Меники мындай кичине, скажем так, подростковый, өспүрүмдөргө ылайыктуу мындай бийлеткен ырлар болсо, Аваздыкы чыныгы мындай кыргыз ырлары, сонун ырлар. Анан ошол менен эле, бирок экөөбүз мисалы ырга келгенде токтогондо табитибиз бирдей эле, жакшы көрөбүз экөөбүз. Мен жакшы көргөн ырды Аваз деле жакшы көрөт, Аваз жакшы көргөн ырды мен деле жакшы. Таптакыр эле башка дебейбиз, бирок болгону экөөбүз кичине эки поколение болуп калганбыз, ошондуктан Аваз
мындай мага чейинки поколение, мен кийинки поколение болдум. Жакшы. Анан буга чейин гезит журналдарга да интервью берип калдыңыздар, аларды окудук дегендей. Анан баягы сахнанын арты деп коет эмеспи, көшөгөнүн артында жүргөн инсан катары экөөңүздөрдү мен мурда эле билчүмүн да кыз жигит экениңиздердичи, туурабы? Билчүмүн. Эмне үчүн элден жашырып жүрдүңүздөр? Калп айтып койгон болчу ошол кезде. Биз көп сүйлөшүп жүрдүк, кыз жигит катары эмес, жөн эле мен карындашым катары көп сүйлөшүп жүрдүк. Анан эгерде ошол сен айткан убакта эле биз кыз жигитпиз деп чыкканда, эмгичекте кыз жигит болбой калмакпыз да. Неге? Анткени арадан баягы азыр уже ачыкка чыккандан кийин дагы ар кандай сыноолор болуп атат. Айтып берейинби деп. Анын сыңарындай ошол кезде чыкканда, ал кезде жашыраак да болчук, бири-бирибизге жакшы көнө элек болчук. Анда балким туура эмес болуп калмак. Азыр чыкканыбыз туура болду деп ойлойм. Чынында эле негизи эми кыз жигит деп жарыялаган бул эң туура эмес деп ойлойм. Дайыма эле айтып келем. Мисалы, биз кыз жигитпиз деп жарыя кылаардан мурун биз сөзсүз түрдө көпкө чейин ойлондук, көпкө чейин кеңештик, мындай бул мындай Айтып кайра урушуп кетпейбизби деп, ооба, чынында эле бул нерсе абдан бир эми Кудай сактасын, бирок орусча айтканда непредсказуемая вещь да. Эртеңки күнү эмне болуп кетет биз деле билбейбиз. Анан 100% ишенип, бири-бирибизге пландаштырып, мындай кылабыз дегенден кийин анан чынында эле мен ойлодум, убакыт келди деп. Анткени буга чейин көбүнчө мен айтчумун, жок, мага кыз кишиге мындай. Мен андай адам эмесмин да, мына мен жигитим деп жүргөндөйчү. Анан 100% ишенип бири-бирибизге ишенгенден кийин эми убакыт келди деп эле элге жарыяладык. Ошол себептен мурда биз мындай жарыя кылган эмеспиз, анткени 100% ишене элек болчукпуз бири-бирибизге. Аваз байке дечү элеңиз да, бул бир кездерде убагында дегенде азыр аваз деп калыптырсыз. Анан аваз байкеден авазга өтүш оор болду, кандай болду? Сизге биринчи жолу аваз дегенде кандай? Эле аваз байке дечи бул. Ошондой. Башынан эле аваз дейт. Баягы элдерге билгизбешчү. Кичинекей кыз болуп, эле өзүнчө эле аваздап атат деп ойлобосун деп аваз байке деп жүрчү. Анан мен өзүм уруксат бергем негизи. Башында таанышканда эле жаңы мен сенин байкең болом деп алдап таанышкам да. Мен сенин тиги байкең менен досмун. Канат менен досмун. Канат менен досмун. Жөн эле дос байке катары, карындаш катары сүйлөшөбүз да алдап таанышкан үчүн кийинчерээк анан аваз десе жакыныраак. Өзүңүз биринчи уруксат берген турбайсызбы? Жакшы, анан байкең болом, улуумун деп айтып турсуз. Канча жаш айырмы бар ортодо? 6 жаш. 6 жаш, Почти 7. 6 эле? Неге? 6 эле жаш. 6 жаш. 6 жаш экен. Сиз кайсы жылкысыз? 90. Мен 90. Сиз? 96. 96. Аяк окшойт, э? Ушуна почти жетти экен. 6. Эркек айткандан кийин 6 да турабы? Болду, бир эле жолу сүйлөш керек. Жакшы, анан дагы эле ушул темадан алыстагым келбей атат. Айдананын кайсыл мүнөздөрү жакты сизге? Ошол мүнөздөрүнөн арып алып чыга албай дегендей. Десе Айдананын көбүнчө ушундай жаркылдап жүргөн жагат. Анан баягы нервиңе тийбейт десең, баягы болот го адамда бир характерин көрсөң жиниң келе берген, ушундай сыяктуу бардык эле адамда болсо керек. Бир характери жакпай калып, мында баягы мага жаккан сапаттары таарынса деле, жини келсе деле мага кичинекей болуп эле көрүнө берет. Баягы кичинекей ляльканы элестеткендей элечи. Таарынса деле жарашпайт, баягы жини келсе деле жарашпайт да, баягы кичинекей кыз эле өзүнчө эле характерин көргөзүп аткандай эле сыяктуу билинет. Ошон үчүн мен мунун жини келгенде эч нерсе деле болбойм, жиним деле келбейт деген сыяктуучу. Анан боорукер, аябай үй бүлөсүнө карамдуу. Анан эмнеси жакшы, баягындай эч качан адам тандап, бул адам менен сүйлөш керек, бул адам менен сүйлөшпөш керек деген ою жок. Элита боло бербейт. Ошондой сыяктуу. Светка деп турасызбы? Анан дагы мага бир жаккан сапаты, мен айылга барганда ата энем менен таанышып калган учурда айткан деле эмесин, өзү эле билип эле жардамдаша калып, баягы элпек болуп, апам менен жакшы тил табышып, ошолор жакты эң башкалары. Тил табышып кетиптир, э? Ооба, тил табыш. Анан эмнеси жакшы дагы дейберсең. Айтыңыз, кызыктуу келип атат. Мактап коеюн.
Белекс электерди мага айтпай алып берип, ушундайлар бар. Апамдар мага айтпай бир белектерди жиберип коюп, ушундай жакшы жактары бар. Конечно, сиз машина берип атсаңыз ана берет да. Жакшы, Айдана, сизден сурагым келип атат. Ошондо азыр 22-23 жашка кетип атат. 22 чыктым, 23 23-кө кетип аткан экенсиз. Абазын оюнча кичинекей эле кыз экенсиз. Анан ушу кичинекей кыз үчүн кыз жигит болуп жүргөн кез менен азыр мурда жигитиңиз жок болчу да, абазга чейин. Азыркы жашоо менен мурдагы жашоонун айырмачылыгы, өзгөчөлүгү кандай? Жигити бар кез кандай экен, жигити жок кез кандай экен? Андай нерв тынчыраак болчу дейсиз. Андай суроо мындай ушундай отношенияларда мен профессионал болсом сураса болот болчу. Негизи абаз менен таанышкан 18 жашымда таанышканбыз. Мен 4 жыл, 5 жыл болуп. Бирок 5 жыл жүргөн жокпуз, таанышканыбызга 18 жыл болду да. Ой, 18 жыл болду. Чыңгыз Айтматов ордосу комплексинин бардык үйлөрү заманбап, жогорку инфраструктура менен жабдылган. Бардык турак жай комплекстери борбордук жылытуу тутумуна кошулган жана газ менен камсыздалган. Квартираларда брондолгон эшиктер, добушсуз жүрүүчү лифттер жана видео домофондор бар. Балдардын оюну үчүн заманбап аянтча жана машиналарды токтотуучу ыңгайлуу жайлар каралган. KG Group курулуш компаниясы. Келечек бүгүн курулууда. айтсам, отношениям болгон деле эмес. Абазга анын мындай отношениясы жок кандай, бар кандай, андай нерселерди көп деле билбейм да. Анткени мен кичинекей чактан бери эле мына мисалы мектепке баргандан баштап эле бийге барам. Бийге барып бүткөндөн кийин Күрүнкеев окуу жайга тапшырдым. Окуу жайга тапшыргандан кийин бала бакчада өзүм бий үйрөтүп иштедим. Мындай отношения деген мен үчүн бир аябай бир мага эрте деген ой болчу. Анткени чынында эле эрте болчу. Мен анда 17-18 жаштагы кыз болчумун. Азыр 22 жашка чыгып деле дагы эле мен үчүн эме да. Отношения эрте деп деле азыр деле айтып жүрө бермек болушум керек балким. Анан 18 жашымда тем более мен балдар деген тема жок болчу. Мен үчүн бий болсо болду, Күрүнкеевке ырдасам болсо болду. Ошондой эле оюм баары бүт кызыкчылыгым ошондой болчу. Анан 18 жашымда таанышып калдык. Ошондон бери эле мындай мени карап контролдоп байке катары жүрдү. Анан кийин чоңойгондон кийин мындай кыз жигит болуп калдык. Демек мен грубо говоря, мындай алгачкы сүйүү, алгачкы отношениям, мамилем болду деп айтсам болот. Жакшы. Анан биз билгенден Абаз бизге окшоп эле карапайым эле үй бүлөдө айылда чоңойгон эле жигит. Сиз болсо шаарда чоңоюп калдыңыз дегендей. Анан мындай пикир келишпестик болуп, мындай ата-энеңиздер деле таанышып калыптыр учурдачы, мындай уруш-буруш болуп кеткен учурду ким баштайт ошону? Андай деле болгон эмес. Жок. Мен өзүмдү айтпайм, мен мындай мамиле келишпей калган учурлар болобу кээде? Шаардык айылдык деппи? Мисалы ошол сыяктуу болуп негизги эле башына. Мисалы мен шаарда ата-энем менен ошо шаарда төрөлүп өскөнүм менен мен ата-энем абдан жөнөкөй адамдар. Анан эч качан мындай андай бизде үйдө тема жок да. Сен шаардан чоңойгон, шаардык кызсың, шаардыкка тиесиң же ушундай сыяктуу тема эч качан болгон эмес. Анткени бардыгыбыз эле кыргызбыз, бардыгыбыз эле туугандарыбыз, бардыгыбыз эле айылда, өзүмдүн эне тайне, ата апалар бардыгы эле айылда. Мен деле барчымын болгону, мен төрөлүп өсүп калган шаар болду. Бирок мен деле билем айылда кандай жашоо экенин дегендей. Мен деле конокко барып, жок, эми андай оокатка жокмун айылдынча, бирок бат үйрөнөм. Менин ошо тай жеңем бар айылда, анан ичи карын тазалаганды эсимде үйрөткөн. Анан ойлогонда тазалай албайт болуш керек деп. Бирок мен бат эле үйрөнүп анан ошондон кийин айтып калышат, эми эң негизгиси бул каалоо болсо эле үйрөнүп кетесиң депчи. Ошондуктан мен андай нерседен коркпойм. Андай пикир келишпестик, сен мен шаардыкмын, сен айылдыксың деген андай тема Кудай сактасын болгон эмес болбойт дагы. Андайга менин тарбиям жол бербейт деп айтсак болот. Жакшы, баракелде. Тарбияны айтканыңыз жакшы болду. Анан Абаз, сизден сурагым келип атат. Урушту ким баштайт көбүнчө? Эми уруш баягы үй бүлө болгондон казан аякка кышпайбы? Азырынча үй бүлө болол деп калдыңыздар, эми аз калды. Эми азырынча билинбей эле. Урушту мен бардык эле эркектердин жини чукул болсо керек, кыздарга карагандачы. Мен жиним чукулураак, бат келет, бат тарайт. Баягы кээде жиним келип баягы кыйкырып коем же урушуп коем. Ушундай учурлар болот, эми баягы катуу сүйлөп алган учурларчы.
Сөздің қысқасы урушты көбүнчө сиз баштайт экенсиз, Көбүнчө эмес, негизи баштабайм мен негизи. Экөөбүз негизи эмоционалдуубуз бат жарылабыз, кайра эле бат эле унутуп, экөөбүз унутуп калабыз урушканыбызычы. Сүйлөшүп эле анан кийин же болбосо эң күлкүсү ушул деп бири-бирибизге карап күлөбүз. Бүгүн уруштуңуздарбы? Жок. Уже эфирге Кудай сактасын урушпай калганыбызга күлө болуп калды. Көнүшүп калдыңыздар, Өзгөчө уже элге Уруш деген эмне бул жөн эле? Урушта. Мындай. Не телефонду албайсың, ушундай сыяктуу эле болбогон нерсе. Ким бар көрсөт деп. Иә. Чанда ким бар көрсөт. Жок, кандайчалык, канчалык. Жакшы, анан концертке кайтып келели. Буюрса 14 февраль сүйгүндө деп атасыздар. Эмне үчүн ушул датаны тандап алдыңыздар? Анан буга чейин да 2016-2018 концерт берген экенсиздер. Бул концерттин өзгөчөлүгү кандай болот? Мындай кичине ушун чыгарып айта кетсеңиздер. Бул концертти эми баштан эле пландаганбыз. Эми биздин администратор, менеджерлердин бардыгы өздөрү сунушташты. Силер коюп койгула да, эч ким кыз-жигит болуп кой элек. Барды үйлөнгөндөн кийин же болбосун кыз-жигит болуп койгондор пока аз экен. Сахнада той өткөрүп, кээ стадиондо той өткөрүп. Анан ошолордун сунушу менен биз коюп калдык. Ал эми өзгөчөлүктөр болсо, көп эле өзгөчөлүк болот. Концерттин баштан аягына чейин өзгөчө болот десем болот. Анткени бир адамдын концерти бир адам, эки адамдыкы баары эки адам болот. Ошон үчүн баштан аягына чейин элдер таң калып отурат десек болот. Кудайым буйруса. Негизи бул концертти пландаганыбыз 2018-жылы эле күзүндө пландаганбыз. Анан ал кезде ошо айтып калышты да, эмки жылы көңүр концертиңерди берелик дегенде, мен айттым да, мен өзүм жеке концертимди койгум келет, бул менин кичинекей чактагы кыялым дедим да. Мен өзүм жалгыз, анткени буга чейин дагы дуэт концерттерди мага предлагать эткен казактын ырчысы менен. Анда сен жөн эле ырдап бересиң, концертиңди бекер уюштуруп беребиз депчи. Андай нерсеге да макул болгон эмесмин, анткени меники принцип бар болчу да. Принципиально өзүмдүн биринчи алгачкы тушоо кесүү жеке концертимди бере алайын деген. Анан баардыгы менен кеңешип, суранып, ошо менин кандай десем, кыялымды орундаталык, мен биринчи жеке концертимди берелик, анан как раз ошо 14 февралга дөбөт беребиз деп баардыгы эле чын эле деп макулдугун беришип, чын эле колдошту. Анан ошо студенттердин күнүнө карата концерт берип алдым. Андан кийин бир кыялым орун алгандан кийин анан бүт ошо бул концертке кириштик да. Абас менен буга чейин телефондон сүйлөшүп калганда айтып калды, концерттин максаты кандай десем, Айданага белек кылган БМВнын акчасын чыгарыш керек деп атат. Канчалык деңгээлде чындыгы бар сизден сурайын да? Жок, негизи эми тамаша. Айтып берген. Жок, негизи ошондой түбү деп элечи. Түбү негизи дагы гастролдоп дагы чыгарыш керек. Жакшы. Анан мен Айдананы билгенден баягы анда бийчи кезиңизден билем, бийчи кезиңизден Береке би тобунда бийлеп жүрчүсүз. Ошол кезде эле ушу ырдаганга кызыкчу элеңиз же бийчилик тарапты көздөп жүрдүңүз беле? Жок, негизи мен эң биринчи эле максатым бул бийлеген ырчы болом деген ошо кыялым бар болчу. Кичинекей чактан бери эле мамам көп айтып калат, баса электе эле бийлечисиң, сүйлөй электе эле кыңылдап ырдачысың депчи. Анан мен бийге барганымдын себеби, мен негизи 11 жашымда бир телевизионный проектке катышып ырдап көргөм. 11 жашымда эле ырчы болом деп айткам мамама. Ырчы болом, азыр ырчы болом. Азыр мага клип тартып ыр жазалык дегенде мамам эми каршы болгон эмес, кичине күтө туралык деген да, музыкалык билим ал, кандай десем, профессионалдуу ырчы бол. Азырынча бийге барып турбайсыңбы деп калды. Анан макул деп, мамам сөзүн эки кылбай бийге бардым. Негизи мен планым боюнча ошондо эле ошо Күрүнкеевке тапшырып ырдайм. Ага чейин бий жагымды өнүктүрө берейин деп бийлеп калдым. Анан бийден жакшы ийгиликтерге жетип, өзүнөн өзү эле концертный состав деп коет. Ошого бар концертный составга түшүп калып, көптөгөн ырчылардын артына бийлеп, клиптерине тартылып, аралашып калдым да, ошогочу ошол дагы бир себеп болду окшойт. Биз менен таанышып калганыбызга. Анткени биринчи мени көргөндө бийчи катары көргөн да меничи. Анан кийин ошо Күрүнкеевке тапшырып, окуу жайга тапшырып, билим алып, бий жагынан да ыр жагынан да билим алып алгандан кийин анан кандай десем, чыгармачылыгымды баштадым. Жакшы, баракелде. Анан Айдананы ушундай бийлеп ырдап атканын көргөндөн кийин сизде да идея пайда болгон жокпу? Мен да бийлеп ырдашым керек деп. Мен бийлеген негизи кем дейм да. Мен негизи эле Ильяс Абдыразаков агабыз чыгып бийлеп жүргөндө ошондой болуп бийлегим келип, ошентип ырдагым келчү. Анан
эми ырларымдын стилине жараша өзүм баягы азыр деле бийлеп коем. Азыр деле элдер таң калды. Азыр деле. Азыр эмес. Анан эми ойлор бар. Эми анча-мынча өзгөрүү болуп турса, мен үчүн өзүмө пайдасы эле тийсе керек. Анча-мынча ырларымды бийлеп, чогуу чогурдап койсом, бул деген творчество адамдын иштегени ушундан деле билинсе болот. Иштеп ар кайсы тараптан көрүш керек. Бир эле ырды, бир эле стилде ырдай берсең, эртең күнү элдердин баары тажап кетиши мүмкүн. Ошон үчүн менде да ойлор болот. Анча-мынча бийлеп койсомбу деген, анча-мынча такыр башкача, эскиче чыгармаларды ырдагым келет. Ушундай эми ар кандай ойлор келет. Бир сабийге барып атат. Тамаша. Жакшы. Баракелде, азыр эми мындай кылабыз, биздин көрүүчүлөрдөн келген WhatsApp аркылуу суроолорубуз өтө көп. Бирок ошонун алдында сиздер менен бирге бир кыска оюндарды кылып алалы. Азыр биринчи Айданага наушник тагабыз. Абаз жөнүндө суроолорду беребиз сизге. Ооба же жок деп гана жооп беришиңиз керек. Ой, ооба деп кошуп ийсеңиз болот. Ой, жок, андай болгон эмес деген сыяктуу кошуп ийсеңиз болот. Кояй деп да. Ошол сыяктуу биринчи сизден баштайлы деп атабыз, колдон келишинче. Жакшынакай ооба же жок болсо темага жакшы болот экенде. YouTube'га тема. Эми бул жерде баягы оюндун максаты баягы ичте айта албай жүргөн нерсени ушул нерсе аркылуу айтып алса болот деген. Жүрөгүнөн чыккан сөздөр деп кой. Ооба. Азыр биринчи Айданадан баштайлы, себеп дегенде. Авастан баштасак Айдана көрүп алам, жүрөгү түшүп калды. Ушундай болуп кетеби азыр. Эфирден ушундай болобу деп жүрбөз. Колдон келишинче укпашка аракет кылыңыз, Кээ бир конокторубуз мындай учун ачып алып угуп, эми бул болгону оюн, сыртка угулбайт. Бул ушунча алдайын сизге. Наушникти тагыңыз. Микрофон менен кетип койсо. Баштайын. Эми жамандай берели акырында да. Баштайын. Бекем айта. Эми жамандайын Айдананы кел. Аваз жаман адамбы? Я. Аваз жаман адамбы дейм. Жок. Жакшы. Машинаны сен өзүң акчаң эле алып берген турбайбы? Ооба. Салонду деле сен акчаң ачты да? Жок. Я. Кирпич куюп акча таптан да? Ооба. Авастын үнүн жагабы сага? Ооба. Өзүңүнүн өзүңө жагабы? Ооба. Ооба дейт го. Жакшы. Мерген турган ырларын жаздырайын деп аткан турбайсыңбы? Жок. Ал авазга эле жарашы мүмкүн, Жок. Жарашпайт, Жок. Угуп атат. Жок. Жок дейт го. Жок. Ак түш. Ооба. Кичинекей кезиңизде пияз отогон дейт, сизде? Ооба. Авастын характерин бир жанагы айылда бир чочколорго окшоштурасызбы? Ооба. Чочко. Дагы. Концертте көбүнчө фонограмма болот да? Жок. Жандуу кичине кошот экенсиңер да? Жок. Анда фонограмма эле да? Ооба. Жакшы. Тиги авазды сабайсызбы? Ооба. Аваз сизди сабайбы? Жок. Көзүн көп көгөртөт экенсиз да? Жок. Сиздикин көгөртөт анда? Жок. Жакшы. Авастын апасы жагабы? Ооба. Коруп кеттиңиз, Жок. Азыр эфирден кийин авазга араз чыга аласызбы? Ооба. Наушник чечсеңиз бүтүрөлү. Ооба. Чечиңиз анда. Чечпейсизби наушникти? Жок. Чечиңиз. Наушник чечиңиз. Жакшы. Үйдөн сөйлөшүп аласыңар калган, Авазга тагап. Сиз деле күлмөксүз бирок. Так интересно. Калп айткан менен болобу, Айдана жакшы адам, Я. Мында автоматически я дей бергим келет экен. Айдана жакшы адам дейм. Ооба. Коркот окшойсуң,
Иә. Мындай титиребей эле жооп берсең коркот окшойсуң дейм. Жоқ. Жакшы. Айдананы сабайсың? Жоқ. Канат менен дос болуп жүргөн чын беле, байкеси менен? Жоқ ай. Анда алдап эле жүрүпсүң да. Койчу ай. Жакшы. Айдананы ырдаган жагабы? Ооба. Өзүңкү өзүңө жагабы? Ооба. Жакшы. Бирок Абаз Акимов үнү чыйылдак дешет, Ооба. Жакшы, жанагы БМВны айтпадыкпы? Ошо БМВны Иә. чын эле БМВны Айдананын акчасын алдыңар беле? Ооба. Салонду карызга акчалап ачтыңарбы? Ооба. Концертте жанды урдайсыңарбы? Ооба. Жакшы, болуп атат окшойт, Жоқ. Айдананын сырткы түзүлүшү жагабы? Ооба. Өзүңкү өзүңө жагабы? Жоқ. Айдананын мурда жигиттери көп болчу экен? Жоқ. Бирок сен көп кыз менен жүрдүң, Ооба. Бирок ушул чындык, точно эле. Жоқ. Айданадан коркуп атасың сенчи? Жоқ. Аны эмне титирип атасың? Билбейм десең. Билбейм десең. Ооба. Ошону айтайын дегем да. Ооба. Жакшы. Айдананы сабайсызбы, чын эле айта кетпейсизби? Жоқ. Сабайсыз, Сизге угулуп атабы? Жоқ. Угулган жок, Ооба. Сиз да чачыңызды сарыга боёйсузбу? Ооба. Жакшы. Кызылгач? Кызылгачы дейт. Кызылга боёйсуңбу дейт. Иә, да койма. Кызылга боёйсуңбу дейт. Жоқ. Боёйсуз, Кайрат Кыргызстай болуп чыккыңыз келеби бир мындай? Ооба. Жакшы. Айдана тийбей койсо макул боло бересизби анан? Ооба. Жакшы. Наушник чечиңиз анда. Ооба. Чечпейсизби? Жоқ. Чечиңиз наушник. Иә. Наушникти чечиңиз дейт. Жоқ. Чечиңиз дейт. Жакшы. Жанагы машина чын эле болуп калды окшойт деп калдым. Экөөңөр тең туура жооп берди. Ошол наушниктин кызыктуу жери үйгө барып эфирди карап өзүң көрөсүң, обычно өзүң эфирлерин көрбөйсүң го. Эмне деп жооп бердим экен деп көрөсүң. Сиз Анда мен эфирим көрөт экенсиңер деп көрсө. Жакшы, баракелде. Эми азыр болсо мындай кылабыз да, кийинки оюнубуз бар. Кийинки оюнубуз болсо, бул жерде масканы тагабыз. Биринчи сизден баштайлы бул оюнда. Масканы тагабыз, колдон келишинче көрбөшкө аракет кылабыз. Мен сиздин алдыңызга азыр бир нерсени коем. Ал жандуу да болушу мүмкүн, жансыз да болушу мүмкүн. Ошону кармалап эмне экенин табышыңыз керек. Таңыз, биринчи сизден баштайлы. Апей, ойгон бүтүн. Айдана жардам бермей жок, Коркпой жоксуң? Атты алып келе атасың. Бррр деп. Ылдыйраак кылып жаап алыңыз, көрбөшкө аракет кылыңыз. Үшүп кеткен го. Бол. Келиңиз, Абаз мырза. Алдыңызда турат. Уясын ичинде да турат. Кармап табыңыз эмне экен. Не булай? Блин. Эй! Мен негиз коркпойт элем ушундайлардан. Кана. Жок, мындай денеси бир противный болот. Денеси эмес, буту ал. Жөн тургула. Мен просто билейин да. Жөн. Канет ар жака турду. Мен бияктамын, биякта. Ушунча коркосуң. Жок, бул неме экен? Тирүү эмес экен, эт ушойт. Ушундай эт жейсиңер эмессиздер.
Ойгонуп турду. Жок, бул неме жанар эмес. Жанар эмес экен бул. Камыр окшойт. Иә, Камыр. баракелде. Жок, бар. Бирде неме болот го, мына жылан сыяктуу бирде болду. Ошондо катылары бар турбайбы? Келиңиз, сиз таңыз эми. Ташбака сыяктуу, мен ташбака экенди элестетип кеттим ошону. Тышпака эме? Азыр ылдыйраак кылыңыз дагы. Сени бер, көрбөдүм. Авазы кандай болуп калды. Жакшылап аракет кылабыз, Коркпойбу да, не? Коркпойт. Токтот. Ай. Түзөп кой. Бас кетпесин. Тос койсоң. Кеттик. Кирмей беребиз. Abi oradayız. Авазы уятели болдуң э? Это игрушечка с ушками. Куйругу менен, Сушиси менен. ушкалары менен, кулактары менен. Бир көзү бар. Жок, эки көз экен. Оюнчук. Оюнчук иши. Оюнчук. Туура. Батле таап койдум. Жакшы. Наурат берсең болмок экен. Камырдан мынча коркпосуз. Жок, мындай оюнду аябай көп ойнойбуз да биз. Бийде дагы. Бир мышык ала келсем болмок экен. Тирүү эле. Жылан ала келсең болот. Калпайткан менен болобу? Жок, силер ишендирип койдуңар да. Милый тиги бу деп ардеме кылыпчы. Жакшы. Азыр болсо бул жерде билетти эки тапшырмага катылган. Бир-бирден тандап алабыз, ким кайсын алат, ичинде тапшырма бар. Окса берет да. Окуш керек, негизи окусун деп бердик да. Өзүңкүн окуп койсуң да. Көзүн көрсөтүп бериңиз. Манжалардын техникасын колдонуп, сүйүктүгүңүзгө сезимдериңизди билдириңиз. Маса. Сиздики кандай экен? Эки окуп. Не дейт? Пантомима. Пантомима. Пантомима аркылуу буркурап ачылып жаткан шампань бөтөлкөсүн көрсөтүп бериңиз. Мен көрсөтөрөйүнбү? Ома? Жакталар жакшы түшүндүрбөйт десең. Ол жүрөк. Неге жүрөк окшош? Жок, мен эмес да, биякта сүйүк. Да, сезип койсоң болобу? Менбе? Жыгылып калды. Жок, тиги жыгылыш керек. Жакшы, баракелде. Сиздики белгилери менен мындай шампан, сиз бутылка ачылып атат. Кандай? Мен башым немен бутылканын башы болот. Десең, бөтөлкө шампанский. Баш мучуп кетет. Баш мучуп кетет, абай дагы. Көзүңөргө тип каласың. Чакап койсаңар десең. Бак өзүм. Мудрук деп ачылган шампанский деп элейт. Жакшы. Баракелде, тапшырмаларды өз арайына жеткирдик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерден келген суроолор бар, өз арайына жеткиребиз. Биздин көрсөтүүнүн башка демөөрчүсү KG Group курулуш компаниясы. KG Group курулуш компаниясында учурда Чыңгыз Айтматов ордосунда өтө өзгөчө батирлер сатылып жаткан учуру. Анықтан KG Group курулуш компаниясы келечек бүгүн курулууда деп айта кетели. Биз болсо бир тыныгуу бар, тыныгуудан кийин көрүшөбүз. Чыңгыз Айтматов ордосу комплексинин бардык үйлөрү заманбап, жогорку инфраструктура менен жабдылган. Бардык турак жай комплекстери борбордук жылытуу тутумуна кошулган жана газ менен камсыздалган. Квартираларда брондолгон эшиктер, добушсуз жүрүүчү лифттер жана видео домофондор бар. Балдардын оюну үчүн заманбап аянтча жана машиналарды токтотуучу ыңгайлуу жайлар каралган. KG Group курулуш компаниясы. Келечек бүгүн курулууда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөтүүнү алдын өзү улантабыз. Авазы шунчалык берилип сүйлөп жаткан учуру. Азыр болсо
көрүүчүлөрдөн келген суроолор бар, өздөрүнө жеткирели. Кыскадан жооп беришке аракет кылалы, себептен дегенде суроолор ушунчалык көп, арасынан тандап алдык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге айта кетели, жаман көрбөңүздөр. Энеңиздин ак сүтүн актадыңыз беле, жет атаңызды билесизби деген сыяктуу суроолор кабыл алынбайт, себептен дегенде эненин ак сүтүн акташ оңой нерсе эмес. Жет атаны билбеген кыргыз жок болуш керек. Ошол себептен бул суроолор өтө көп кайталанып кетти. Ошол себептен баштадык. Биринчи суроо: саламатсыздарбы? Мен сиздерди абдан жакшы көрөм. Концертиңиздерди ийгиликтүү өткөрүп алыңыздар жана бактылуу болуңуздар, өмүр бою бирге болуңуздар, үйлөнүү тоюңуздар качан болот деп жазган экен. Биринчи суроо. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Сизге да бакыт каалайбыз. Үйлөнүү тою боюнча азырынча айта албайбыз, анткени ал нерсени ата-энебиз чечет. Мен ата-энем буйруса ойлонуп жүрүшөт. Ал азырынча белгисиз. Жакшы, кийинки суроо: Аваз Айдана кантип, каяктан таанышып калдыңыздар эле дейт. Айдана, сиз жооп бере кетсеңиз. Биринчи мен жооп бербейм мен билем да десең. Экөөбүздүн таанышып калган себеби, мен Айдананы клиптерден көрүп калчумун. Бичи катары билчүмүн. Баягы көрүп калганда, ушул татынакай кыз экен деп эле мындай оюңду ушинтип койчусуң да. Эмне болуп кетерин ким билип турат. Анан Однокласстен таап, издеп таап жазгам. 2 айдай жазып жүрдүм. Такыр жооп бербей жүрүп, анан экинчи айында анан айла жок алдашка туура келди. Мен сенин дос мурунку жигит менен урушуп кетип анан сизге жазып калды. Жок, аны. Тамаша. Анан мен сенин байкең дос болом. Жөн гана байке карындаш болуп сүйлөшпөйлү деп. Анан ошондон макул болгон. Ага чейин жазсам, сиз деген улуу байкесиз да, жазбай эле койбойсузбу деп жок уят кылчу да. Аны сайын жабышасың. Анан ошентип алдап жүрүп, акыры максатыма жеттим десең. Дурус, алдап деле максатка жетсе болот экен да. Алдаш керек болгон дейт. Жакшы, Айдана жакында турмушка чыгасың, үй тиричиликке даярсыңбы деп сураган экен бул жерде. Эми албетте ар бир эле кыз үй тиричиликти билет болуш керек. Мен деле элден калбай үй иштерин баарын эле кылам. Тамак жасайм, үй жыйнайм. Эми бардык эле үйдүн оокаттарын кыла алам. Анан эми бирок дагы үйрөнчү нерселер бар. Сөзсүз түрдө буйруса үйрөнөм деген ойдомун. Буйруса убакыт келет. Ал эмнелер ошо өзүңүз айткандай эле отун жакмай, ушундай сыяктуу нерселер эми тилекке каршы этажкада жашап калгандыктан андай нерселерге кандай десем, андай ситуация болгон жок да, андай нерсени кылыш керек. Ошондуктан буйруса үйрөнөм. Жакшы, баракелде. Саламатсыздарбы? Менин суроом Авазга деген экен. Эмне үчүн досторуң менен катышпай калдың деп мээрим деген көрүшүбүз жазган экен. Досторум менен катышам. Бардыгыма менен эле катышып, жакын эле жүрөбүз. Анан дагы өткөндө эле ушул жакын арада Таиландка барып эс алып келдик досторум менен. Эми ал досторум менен канчантан бери тааныш болуп, чыгармачылыкта бирге жүрөбүз, жеке жашоодо бирге жүрөбүз. Алар менен Кудайым буйруса, мен досторум менен түбөлүктүү катташтарым болом деп ойлоном. Ишенем. Бардыгы менен жакынмын. Жакшы, салам Аваз дейт. Салам Аваз Айдана деп жазган экен. Турмушка чыксаң, сен дагы Асель Кадырбековадай кымбат көйнөк тиктиресиңби деп сураган экен бул жерде. Айжаркын деген замандаш. Же тиктирип койдуңузбу? Эми сиз 260ка тиктирип салыңыздар. Жок, негизи ар кимдин эми өзүнүн табити ар кандай. Бирөө көйнөк жакшы көрөт дегенде, эми мен сөзсүз түрдө жакшы кооз көйнөк кийем деп ишенем. Аябай жакшынакай, өзүм кыялымдагыдай көйнөк табам. Бехансат көйнөк тиктирип салыңыздар. Бирок мына мынча сомдук принципиально болуш керек, мынча $1000 ашыш керек, же андан аз болуш керек деген деле. Мага эң негизи көргөндө, мага жүрөгүмө жакса эле, баасына карабай ошону кийем билем. Бирок билбейм, балким арзан болот, балким тескерисинче кымбат болот. Эң негизгиси өзүмө табитке жагыш керек экен да. Табитиме жаккыдай. Неме да? Риск да бул жагы. Как повезет да. Жакшы. Жакында эле Аваз досторуң, аяштарың менен чет өлкөдө жырга эс алып келдиң. Эмне үчүн Айдананы алып кеткен жоксуң дейт Роза деген замандаш. Бул суроону аябай көп беришти. Чындап жооп берсеңиз, буга чейин ар кандай жооп бердиңиз? Жок, буга чейин деле ошондой жооп бергем. Негизи биздин достор баягы жалаң үйлөнгөндөр баратышкан. Нурлан, Эрнис, баягы балалуу болуп, үйлөнүп калышкан, атайын семья болуп кетип атышкан. Анан
Биз барбай эле коелу деп чечкенбиз. Анан мен Москвадан келсем, бойдок досторум баардыгы кошулуп калыптыр. Алар да барганы калган экен. Сен да бойдок болгон. Анан келсем Айдан айтты, досторум баардыгы бараттыр, бойдок досторум, сен да барып кел. Айданадан сурандым дебейсизби? Жок, андай болгон жок. Нанурсун деп эле тамаша. Эми ар ким ар кандай түшүнүшү мүмкүн, бирок эми ошонун сөздүн ачыгын эле айтып атам. Барып келбейсиң деп калды. Анан мен айттым, анда чогуу эле барып келели. Сен деле барып кел десем, бул негедир Таиландты жактырбай койду. Мындай эми баягы интернеттен көрүп, бага чейин көп эле көрүп жүргөнбүз, кайсы жактар кандай Буларга экенин. болот деп турду. Анан мен бул жакта салонда ачылып калды, анын үстүнө мен ушул жакта иштетейин, муну карабай койсок эртең күнү ушундай болуп Кызыктуу болду да, чын эле салондо болду. Анан анда жакшы болду да, анан өзүм кетип калдым анда. Бир суроо бергим келип атат да. Мен бул суроону эч кимде бербесе керек. Канчадан чыгардыңар? Нормально чыгарып. Жакшы эле. Эми баягы көрүп аткан көрүүчүлөр ушул канча сомдон чыгарып эс алып келди болду экен, канча кетет болду экен бир кишиге деп атса керек, баягы Таиландты кыялдангандарчы. Эми ачык эле айтып коер эле, чын эле. Биздин тиги ошол тур алып берген балдар, дос балдар болгон үчүн кичине баягы скидка болду бизге. Ошентсе дагы барып келип, тияктан островторго барган, тамак, аш баардыгы биригип $1,5 000 бир адамга кетет экен. $1,500 дордойдон канча кийим алат элем. Эми бул адамдын өзүнүн, ар ким өзү үчүн бир жолу барып келсе, эч нерсе болбойт. Кийинки суроо, Айдана келечекте айылга келин болсоң, уй саап, тандырга нан жаап жашап кете аласыңбы дейт. Бул суроону түшүнгөн боюнча абаз айылга алып барса, уй саап деген сыяктуу нерселерди көнүп кете аласызбы же ал нерсе кырмак немешет дегенде? Эми негизи мындай суроолор көп берилет. Эми ал нерсенин эч коркунучтуу нерсеси жок деп деле ойлойм. Андай нерсеге качып, андай нерседен баш тартпайм. Эгерде кылыш керек болсо, үйрөнүп деле кете берем. Өзүмө деле жакшы болуш керек деп ойлойм, баардыгын билсем. Намыстанбайсыз болгону? Жок, кыл десе эми үйрөнүп кетет болушум керек, өзүмдүн каалоом бар болгондуктан. Жакшы, кийинки суроо, эгерде ырчы болбосоңор азыркы учурда эмне кылып каякта жүрмөксүңөр деп сураган экен кийинки замандашыбыз. Сен бар? Эми аны Кудай билет. Сваркага эле кирмексиңби кайра? Эми кандай жумуш болсо деле жашап жүрмөкпүз да. Балким жакшы, балким жаман, балким орточо. Эмне болсо деле. Ал кезде мындай кыялданып койсоңуз керек. Эгерчи болбосом мондай болом деген сыяктуу. Мен эми көбүнчө коммерсант болгум келчү. Ушул базарда оптом товарлар менен иштеп, ушундайды жакшы көрчүмүн. Ошо. Ошондой болуп кеткен болушум керек. Сатып туруп, машинаны сатып туруп. Оптом өтүп кеткиле да. Сиздики? Мага да мындай суроо берилгенде мен айма эле айтып келем. Баары бир чыгармачылыктын бир жагын тандамак болушум керек. Анан ойлоп калдым, режиссер болмок болушум керек. Анткени режиссерствого да кызыгым бар да, же продюсер. Ошол тарапта. Ушул чөйрөдө деле болмок экенсиз, айланып келе. Кийинки суроо Кутман Кеч дейт, менин суроом Айданага жакында эле Аваз сизге белек унаа бергенин билебиз дейт. Ал эми сиз Авазга тартуулаган эң кымбат белегиңиз эмне болгон дейт? Эми андай кымбат белектерди кылган эмесмин. Ал алдыда болуш керек деп ойлойм. Буюрса, эми Айдананын баягы сиз бияк жооп мен айта кетейин. Мен өзү баягы белек алганды көп кандай десем, өтө деле жакшы көрө бербейм. Мындай мен мындан эч нерсе баягы белек күтпөйм дагы. Ошон үчүн эми өзү каалаган учурда берет. Ушундай. Гастролго же там Москва бир жактарга барганда өтүп барат деп жакшы кофточка көрүп калсам, сатып алып анан келгенде сюрпризге берип кое берем. Анан мынчалык масштабдуу, мындай көп акча короткон белек кыла элекмин. Анан эми аял киши, кыз киши андай нерсени деле көтөрө албайт болуш керек деп ойлойм. Жакшы. Айдана кей-поп стилинде жүргөнүн өзүңө жарашат деп ойлойсуңбу дейт? Келечекте дагы кандай өзгөрүүлөрдү көрөбүз дейт? Меники кей-поп стил эмес, меники кей-поп стил балким башында болгон. Азыркы болсо биз таптакыр эле менин образдарымды, стилдеримди жаңы кей-поп направление буруп кеткенбиз. Өзүнүн командабыз менен кей-поп бул жанакы бир убактылуу эле нерсе болду да, жанакы мен деле адаммын, мен деле
кызыгып, мен деле ошо кореянкаларга кызыгып, ошолорго окшош болгум келип, ошондой бир убакыттан өттүм. Азыркы учурда тескерисинче мен таптакыр андай нерседен алысмын. Тескерисинче мен Кыргызстандын ошо поп культурасын башкача нук менен кетиргим келип, башкача бир жакшы образдарды жаратып, жаңы башкача үн кандайсем звуктарды, аранжировка, саундтарды кошуп, бийден дагы, рэп жагынан дагы, ыр жагынан дагы иштеп, ошонун бардыгын кей-поп кылып, направление кылып, өзүм артыман деп койсом болот. Кей-поп направление калтыргым келет, ошондуктан кей-поп мага азыр тиешеси таптакыр эле жок деп айтсам болот. Жакшы, Аваз мырзага өзгөчө суроо келген экен. Окуй берейин да. Аваз мырза, Аканасия Фака дегенди кандай түшүнөсүз? Ал каниеттин тили десең. Кандай түшүнөсүз дейт, Мыктыбек деген замандаш. Мен деле билем. Бул илгери деген бул тилдерди аябай. Келиңиз. Кийинки суроо коюп. Каниет көп колдонуп жүрдү эле. Аваз сизде Сыймык Бейшекеев шоу бизнеске аралаштырды эле, учурда мамилең ар кандай деген экен? Рахмат. Чында аралаштырган, көп жардам берди. Мен ушул чыгармачылыкка аралашканыма эң чоң себеп Сыймык атам. Учурда мамилебиз жакшы. Кудайга шүгүр, барып жолугуп турабыз, майрамдарда жолугушуп турабыз, концерттерине барып турам, менин концерттериме келип турат деген сыяктуу жакшы мамиледебиз. Жакшы. Жогорудагы сөздү айтып калбаңызбы, убагында каниет баштаган деп. Билчү элеңиз автор мен экенимди? Жок. Автор мен билнейм. Сыймыктан айтып атпайбы? Аны автордук укукту коргош керек да. Аны коргоп койсоң көбөйүп кетиптир анын. Көбөйүп кетиптир. Авторлар. Сиздики башкача экен оригинал, мен башкачасын. Ошонун эле башкачасын билем. Бул дагы толук айткан жок да азыр. Жакшы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эми Аваз мырзалар менен баягы экрандан тышкарыда тааныш болгон үчүн ошол себептен ар кандай тамашалар бар, биздин көрүүчүлөр түшүнбөй калышы мүмкүн. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер бизди эмес, жалпы кыргыз элин сыйлаганыңыздар деп түшүнөбүз. Эми эфирдин аягында бир жандуу үндөн, бир куплеттен таштайлы дагы анан эфирди бүтүрөлү. Балалыкка кетпейлү. Балалыкка кетейин деп атпайлы. По отдельности. Бала кезде жетсем деп тез эле бата тилеп жатчу элем кечинде түшүгү көп түгөнбөгөн бул күндөн тажап кеттим эмнегедир апаке. Тойго барсаң этегиңе жарымашып, мен барам деп карындашымдан талашып, жер тепкилеп ыйлап жаткан кезиме жетким келет сени менен апаке. Тазанында таза экен ал күндөр, таза күнгө кетеличи апаке. Аруу күнгө кетеличи апаке. Ай баракелде. Шырдайт турбайсыз. Куба, набыз барыбыз. Жаным аттуу, жаңы жаздырган жаным аттуу ырдатты кырып берели. Кайраштат койчу. Аны эсе бардыңыздар үчүн биздин жаңы жаздырган жаным аттуу чыгарманы аткарып берели. Кубанычта жашап келет жүрөгүм, күлмүңдөгөн көздөрүңдү сүйөмүн. Бактым үчүн жаралгансың ардагым, аяламдан издеп сени жүргөмүн. Сен жүрөгүмдүн жарымы, сен жашоомдун жарыгы. Жаным, жаным, таттымын сүйүп алым,
Canım canım, ayday sulu ardağım. Canım canım, tatlım suyu balın. Canım canım, ayday sulu ardağım. Баракелде. Ең соңын. Жақшы, бұл концертке деп жақында даярдалды окшойт, бұл чыгарма. Буюрса концерттен толугу менен көрөсүздөр. Сиздерге терең ыраазычылык, кыргыз элине болгон сиздерге эркин микрофон болсун. Чоң рахмат бардык ушул бизди көрүп жаткан көрөрмандарга чоң рахматыбызды айтабыз. Жана ошондой эле 14 февраль күнү биздин концерттен күтөбүз. Бардык ушул 5 каналдагы иштеп жаткан досторго, коллегаларга терең ыраазычылык, Каниет досума өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Абдан кызыктуу маек болду. Кыргыз элиме тынчтык каалайм. Буюрса бардык областтардан сиздер менен жакындан көрүшүп калабыз. Очень эле бардыгыңыздарга чоң рахмат. Жалпы ошо 5 каналдын жалпы жамаатына чоң ыраазычылык, ийгиликтерди гана каалайм. Каниет байке бар болуңуз, аман болуңуз. Спасибо большое. Ушундай эфирлер көп болсун. Чындап эле сиздин эфириңерде отурганда эч качан бир мындай толкундонуу сезим болбойт. Анткени ушунчалык бир достук аура атмосферада бардыгы өтөт. Ошондуктан сизге рахмат. Ушундай эркин сонун эфир болду. Ал эми жалпы кыргыз элиме бардыгыңыздарга кааларым дайыма аман болуңуздар, бир гана жакшылыктарда гана көрүшөлүк. Анан сөзсүз түрдө 14 февралда бардыгыңыздарды биздин дуэт концертте күтөбүз. Буюрса көптөгөн жакшы жаңылыктар бар, сюрприздер бар, жакшы жаңы чыгармалар бар. Бардыгыңыздарды күтөбүз. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Жакшы урматтуу телекөрүүчүлөр, студиябыздын коноктору, сахнанын жаркыраган жылдыздары, жакындан бери мына кыз жигит болуп дегендей, ушунчалык элдин алдына жарыкка чыгып дегендей өзүңүздөр билип жүрөсүздөр. Студияда Аваз Акимов жана ушундай Айдана Дека болду. Кудай буюрса мен сиздер менен коштошом деп айтпайын. Кудай буюрса 14-нде Аваздардын, Айданалардын концертинде көрүшөлү. Андан кийин кийинки шемби күнү Кудай буюрса эфирден амандашабыз. Бар болуңуздар.